районунун фермерлери асыл тукум породасындагы уйларды өстүрүүдө тажрыйбасы өтө чоң. Абердин Ангус аттындагы асыл тукум породасындагы уйду көбөйтүү, өстүрүү ыкмалары менен сиздерди тааныштырабыз. Убакыт өткөн сайын эл малдын санына эмес, сапатына көңүл буруп, асыл тукум породалуу уй, букаларды багууга өтүшүүдө. Чынында эле эт, сүттү аз берүүчү 2-3 уйга караганда этти же сүттү көп берүүчү бир малды багуу экономикалык жактан пайда. Түшүгү да аз. Учурда Киреше булагына айланган букалардын породаларын көбөйтүү максатында эмгектенип жаткан биздин каарманыбыз Анапияев Алимбек. Абердин Ангус породасын өнүктүрүүдөгү эң негизги 3 нерсе ошол буканы туура тандоо, андан кийин ошол малдын тойтуну жеткиликтүү кылып берип туруу, андан кийин ошол буканы пайдаланып алуу. Ошол уйга коюп туура пайдалануу. Мына ушул 3 маселеси бар. Негизинен бизге чоңуйга келгени бул 4 жылдын жүзү болуп атат. Биздин пайдаланганыбызга мына 1-жыл. Булар ушул 6 айлык, 7 айлык музо. Андан ашпайт, 8 айга өтпөйт. Ошо 6-7 айлык торпоктор. Ушул фермерликке, айыл чарбалыкка, ошо мал чарбалыкка өзүңүздү башыңызды баккан кезиңиз. Эмне себептен ушул асыл тукумдуу породаларды баккыңыз келди? Эми анткени але кыргыз ушундай калкпыз да. Мындай көрмөйүнчө ишенбейбиз да. Биз мына ушул биздин айыл өкмөт боюнча, ошо Жекенди айыл өкмөтүндө 1-жолу болуп Салимбек Маматалиев деген ошол фермер агабыз алып келген да буканы. Мына ошонун коюлган ошо поместный торпокторду мына ошого окшогон статуста, ушулардын статусундагы торпокторду көрүп туруп анан кызыгуу башталган ошонун. Анан биз дагы ошол Баялайдын алкагында ошо тест центрдин жардамы менен ошо тест центр аркылуу алдырганбыз. Таза кандуу ангустарды. Канчаны алдырдыңыз башында? Башында экөөнү алдырган элек. Ошол азыр жайытта. Башынан бери азыркы учурга чейин канча болду? Канча баш болду сизде? Азыркы учурга чейин эми азыр ушул эле. Ушул 6 ургачы, анан 9 эркек торпок бар. Мына жерге алып келгеним. Анан 6 торпок саттым. Өзүмдүн мына жеке неме турмушума керектелип 6 торпокту. Кирешесиң. Кирешеси боло баштадыбы же боло элек? Жалпы болот, сөзсүз. Ал киреше деген Сәле 20 уйдан берги өзүбүздүн жергиликтүү торпоктор боло турган болсо, бир 400-500 миң киреше болот. Ана буларда болсо 700-800 миң болот да. Кирешеси. Сиз негизинен өзүңүз ушул баккандан бери киреше алдыңызбы? Баккандан бери жок. Азырынча киреше неме боло элек. Сатып, жем пайдаланып же башка неме боло элек. Эми азыр эсеп уже кирешенин эсеби чыгып турат да, мынча киреше бар экениничи. Эмне үчүн Абердин Ангус? Башка Шивиц деген породасы бар экен, Семиндал деген породалар бар экен, асыл тукум. Жерге адаптация алып, ошол көнүп кетиши жакшы болгондугу үчүн, анан эт багытында биздеги уйлар өтө эле баягы немеси бузулуп кеткендиктен, жаңы Шивиц порода неме деп атпайсыз, Семиндал деп атпайсызбы? Олордун биздин уйлардын ошол төл алыш алардан бир аз оорураак. Биздин уйлар алардан төл бере албайт да, мындай жеткенде. Бул төл берүү боюнча эң жакшы болгондугу үчүн ошого биз ушул Абердин Ангус породасын тандадык. Эт багытында жакшы болуп кетет. 15 килограммдан 25 килограммга чейин төрөлөт. Эң чоңу 25 килограмм болуп төрөлөт. Анан ошол торпок кезинден баштап ошол 3 килограмм, 2,5-3 килограммдан салмак ала берет да. Жазып турат таза кандуу, аргындашкан, 50%, 70% деген. Кандай түшүнсөк болот деп аргындаш. Эми мыналар азыр бу жердеги торпоктор, мыналардын баарысы 50% торпоктор. 50%. Жалпак сөзүн айтмакчы, апасы жайдары эле. Апасы жайдары, атасы Ангус, таза кандуу Абердин Ангус. 70% дегениңиз? 70% дегени мына ушуга таза кандуу Ангус коюлса, мынага. Мына ушул торпокторго 50%дарга таза кандуу Ангус коюлган болсо, ана ошонун туулган торпок 75% болот. Бул азыр 50%. 50%. Мунун таза кандуу Ангус коюлуп бул туурса 70% болот. Кийинки коrodачы бул жерде турган? Булар эми олор деле 50%тик эркек торпоктор. Аралашпайт, аралашпайт. Негизи ушу баштоодо кандай кыйынчылыктарыңыз болду? Баштоодогу кыйынчылыктар кыйынчылык деле болгон жок. Эми берги малдын түйшүгү менен бул малдын түйшүгү экөө окшош эле, эч кандай немеси жок. Эми түйшүгү ошол жаңы уйларга кошпой өгүздүн өзүнү кайтарып алышты. Уйларды ошол букадан чыгарып алышканы. Беркиндей эле уйлардын түйшүгүндөй. Ошого окшош жем берилет, ошого окшош эле чөп берилет. Ошого окшош эле жайда жүрөт, бирок ошо жүргөн жайыттары бир эле жетилүүсү жакшы болот. Кароосучу? Мисалы үчүн эми
жайыттарга чыгарыш керек. Анан жайытта жүргөндө ушу кунажындар күйүүсү келип калган болсо кандай болот эми? Карап туруп коруп жүрөт экенсиздерби биздин жайдары букага? Жайдары букадан ошол өзүнчө отдельный жайытыбыз бар. Ошол жерге ошол таза кандуу бука менен ушул уйларды бир короо отдельный каралат. Алар ошо башка бука аралашпайт. Кандай тоют бербе, биздин малдарга окшош алиги кээ бир чөптү жесе, кээ бир чөптү жебей аткан положенияда эмес. Булар баардык чөптү жей берет мына. Тоюн өзүңүзчү тоют, өзгөчө бир тоют жасайсызбы же эмне кыласыз? Өзгөчө тоют деле жасабайбыз. Ошо талаадан жыйналган, ошол огородубуздан жыйылган эле чөптөр менен багып чыгабыз кышта. Салмак кошуусу кандай болот экен? Мына мисалы үчүн азыр канча бир 6 айлык 7 айлык торпок дедиңиз, э? 4 айлык торпок. 4 айлык. Бул 4 айлык. Ушу жайдары кол менен коюп көрсөтүп берсек да, мисалы үчүн салыштырганга чейин жайдары торпоктор жок экен. Бул асыл тукум дейлик. Асыл тукумдан 50% болсо дагы асыл тукум. Жайдары өзүнүн теңдеш, классташы менен кандай бою айырмасы болот эми? Экөөнүн айырмасы бул менен ошол жайдары ушунчалык ушулай дагы шуну менен эсе мындай четкенде классташ деп атпайсызбы? Ушундай торпок менен экөөнүн айырмасы мына менен мына ушундай болот. Мына менен мына ушундай, э? Ушундай болот. Ушунчалык айырма болот. Короосучу? Мисалы үчүн эми кыш мезгили келди, эми мейли жайында, жазында жайыттарга алып чыгып бактыңыздар. Кышында үйгө алып келгенде Кышында башкача сарайды башкача жасаш керекпи? Анан быйыл баштадым. Ошол акыр куюп ушуларды ушундай жаңыдай стандарттык шартка алып келгенге уже кетип атабыз да, секин-секинденчи. Мурда жөн эле аткананын ичине камап коюп, эшикке чыгарып, чөп салып, чөптү чачып коюп эле ушундай жол менен багып келгенбиз. Төлдөтүү, көбөйтүү жолунда кандай колдоносуздар? Ушу табияттын жолу мененби же ушул жасалма уруктандыруу жолун колдоносузбу? Жок, табияттык жолу менен. Эми жасалма уруктандыруу дегенди колдонбодук чын эле. Ал ошол таза буканын өзүн алып келип эле ошол табияттын жолу менен эле өндүрүп келе жатабыз да. Келечекке максат кандай? Келечекке максат эми ушул мына ошо аңгус породасыны ушул элге жайылтыш керек. Эл ушунун пайдасын көрүш керек. Мына ушул баардык ошо чоңолайды мындайча айтканда ушул мал капташ керек да. Максат ошол. Биз мунан бир иш бүтүрөлү же башка деген максатта ачык эле мен мындай максатта кармабайм. Муну ошол кызыкканым эле ушул эл ушундай нерсеге өткөн болсо, эл ушуну пайдаланса, эл ушу пайдасын көрсө деген ой. Абердин аңгустун эти башкача деп атат да, мындай эт май деп бир жеп көрдүңүзбү өзүңүз? Жеп көрдүк. Кандай экен эми арыктабыраак калганда жок, ондай багылып союлгандыкын жебедик, эми бир аз ошол арыктап калгандагысын жедик. Ошондой болот экен, уюл көш болот экен да, арасы да болот экен май. Мурамырный деген стейк дегендер ал белгилүү гана жерлерден чыгат. Ол баардык жеринен стейк чыкпайт бул аңгустунчу. Ушу келечекте мына сизди да бизди да көрүп жаткан көрүүчүлөргө да кандай кеңеш берет элеңиз? Баштоодо коркуш керекпи, коркпош керекпи же алга биздин аңгусту алгыла да баккыла деп кеңеш беремисизби? Көрүнүп турат да мына пайда бар экеничи. Азыр мына ушул теңди ушунчалык торпокту 20 миң, 25 миңге чейин алса болот. Ушун эле. Простой торпок. Сәл простой торпок. Бунун баасы болсо ошо 45-50ке таталап турат да. Эки эсе көп. Эки эсе көп да. Эки эсе көп. Сизге башкалар кайрылып, ушу букаңыздан сураганда, аргындаштырып бер дегенде кандай бир бекер барасызбы же акысын аласыздарбы? Эми мындай, ал жерде ошол баягы качыра турган адам ошол уюнун канын алдырып, ошол анализдеп, жугуштуу оорулары жок деген справкасын алып келген болсо, биз бекер эле качырып беребиз да. Башка немеси жок. Акча сурабайбыз. Документтер керек, справкалар керек. Жаңыдай ошол шарттарды толук аткарып келген болсо, ошол кошуна колоңдорго, айылдаштарга ошол бекер кой бергенге. Ошо Арбиден аңгусту алып келгениңизде, биринчи баштаганыңызда канча капитал менен баштадыңыз? 450, калп айтпасам ушу 500 миң акча менен башталган. 20 уюм бар азыр, таза туа турган. Пока энди Кудай буйруса дагы ушул көбөйтүп ушул элге жайылтабыз деген үмүттөрүбүз бар. Туштагы эркек торпокту барсаңыз, ооба. Көкүрөгү төшүндө мындай эти салаңдап эле турат да, мындай мощный болчу. Бул эми Абердин аңгустан эми коюлуп жаңыдай табият жолу менен коюлгандан кийин 50%тен 65%ке чейин түшөт да торпокчу. 50%тиктерде бир аз мүйүз өсөт же башка дегенде берги уйларга бир аз окшойт. Узкийлиги да бир аз тарраак болот. Мүйүз өспөйбү ошондо? Абердин аңгустан мүйүз өспөйт эми. Таза кандуу Абердин аңгуста мүйүз болбойт да, тогоол болот. Тогоол боюнча эле калат өз торпогучу. Анан мүйүз өссө дагы бирок чоң болуп берги уйларга окшош болуп мүйүзү чоңоюп кетпейт. Аз эле мүйүз менен. Ушундай бир айырмачылыктар, көчөдөн көрүп калсаң, ушуну көрсөң болот экен да. Ушундай да. Анан ушу породасын билдире турган кандай бир артыкчылыгы бар мүнөздөр? Түсүнөнбү, кандай түсү кандай болуп калат? Немесиден.
мынандай дене түзүлүшүдөн да. Буттары кыска болот да бардык эле. Кыска болот. Анан мынау жерлери биздеги немелер торпоктордун мынабысы алгыдай простойлордук. Мына пас болот. Мунуку тегиз болот да мындай. Бирдей. Тоголок 4 бурчтук болот экен да болот да биягы. Ушул эт багытында уй өзү 4 бурчтук болот. Сүт багытындагы уй 3 бурчтук болот да негизи. Төлдөн сырткары дагы сатып ала турган ниетиңиз барбы? Эми ушу мамлекет тараптан кичине ушу колдоо болсо, ошо пилем чарба ачыш максатта бар да. Пилем чарба ачышыбыз керек. Абердин аңгустун таза кандуу аңгустарды алып келип, ушул жерден ошо таза кандуу букаларды өндүрүп алып, мына ушул элге жайылтып, элдин дагы малыны ушундай породага өткөрүшүбүз керек. Анткени Кыргызстан боюнча пилем чарба, Абердин аңгус боюнча пилем чарбалар ушул Ысык көлдө, Таласта, Нарында гана бар да. Таза кандуулар. Чүйдө бар, эми чүйдөгүсү бир аз ошол жаңы Чаберес деген немелер. Рейна Кенч, Салим, жаңы Таластан Нур, мына ушул пилем чарбалар бар. Ошого окшош мына түштүктө бир да андай пилем чарба жок да. Аңгус боюнчачы. Муну ошол тест центрдин жардамы менен, ошол Баялайдын жардамы, Баялайдын алкагында ошо тест центр келип, анан өзүнчө эле бир адам барып мен бука аламын деп барып бука таап келе албайт. Анткени анын таза кандуулугун эксперттер аныкташ керек. Экспертке акча керек. Ого дагы бир аз неме кылыш керек. Бул кандай, канча проценттеги аңгус, 80% же 90% же 95% дегендей аны аныктап бере турган ошо тест центрдин жардамы менен гана алса болот. Алынса мына ушундай жакшы торпоктор түшөт да. Ана урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз жарманкени бир сыр айланалы. Кандай букалар коюлду, кандай торпоктор, кандай музоолор, ушуну көрсөңүздөр болот. Андан кийин соң биздин каарманыбыз Алимбек мырзанын үйүнө барып, ошо жашоо шарттарын көрсөтөбүз. Кандай багуу, кандай ошол малдарды өстүрүү ыкмалын көрсөтөбүз. Айланабыз. Алимбек мырза. Турушун караңыз. Онан кийин дара таныспайбы? Багуу ат турат да. Ушу атасы. Таза кандуу. Таза кандуу. 3 жашар экен, 3 жаш. Абердин аңгус 3 жаш бука. Ошол жаңы баш фермерибиздин биринчи жылкы келген, биздин айылга келген биринчи жылкы неме бука мына ушул. Баарынын атасы ушул экен да? Баарынын атасы ушул. Ушундай ысым коёбу? Кайманаттарга ошол ысым коюшабы? Жок, кайманат деле койбодук биз. Эми жөн эле ушул аңгус деп карап. Каланчалардын уруубузбу деп бөлүнүп кетсе деп. Ошондой. Жырттан тараган. Бунусучу? 1,5 жашар экен, 1,5 жашар букалар. Жок, ошо 1,5 жашар букалар улар. Мыналар аралашма. Бу аралаш. Аралаш. Бойдагы жапсырак болуп турат, э? Мына таза кандуу. Бул да таза кандуу букаларда. Ушу канча жаштан баштап букалар ушу аргындашууга даяр? Аргындашууга 250 килограммдан 270 килограммга чейин салмакта болсо, ошол букадан уру көнөт да. 250 килограммга чейин. 250 килограммдан өткөндөн кийин, албетте жашына карайт, 6 айлыктан жогору болуш керек. Таза кандуу кунажындар барбы? Таза кандуу кунажын жок. Таза кандуу келе элек бизгечи. Ошол таза кандууларды алып келип, таза кандуу бука коюп, таза кандуу бука өндүрүп чыгып, ушул элге жайылтайлы деген максатта жүрөбүз да. Түшкөн жазда түшкөн торпоктор. Булар сабалбай эмилип, жазы менен жайлоодо. Сиз азыр муну көбөйтөйүн деп атасызбы ошо? Ооба. Көбөйтөлү деп атабыз. Эми булар сатылып деле калышы мүмкүн, мына немелерчи. Эркектер, мына ургачыларын алып калып, ошо өнүктүрөлү, көбөйтөлү деп атабыз. Жакшы экен эми анда. Анапай Алимбек Жамбаевич бул жигитибиз эле азыр эме кылып атат. Былтыркы бир 15 төлү бар. Андан сырткары ушу пилем чарба уюштурам деп статус алганга даярдан иш жүргүзүп атат. Абердин аңгус эт багытындагы ири мүздүү мал породасы. Абердин аңгус породасы 19-кылымда Шотландиянын Абердиншир жана Ангус аймактарында багылган ири мүздүү малдардын аргындаштыруу жолу менен пайда болгон. Абердин аңгус породасынын өзгөчөлүктөрү: жумшак, дамдуу, мрамордук эт, жеңил төлдөөсү, катал шарттарга бат көнүүсү. Абердин аңгус породасындагы букалардын тирүү салмагы 850.000 килограммга жетет. Уйларынын салмагы 550-600 килограммды түзүп, сүттү аз берет. Музосу 27 килограмм тегерегинде туулат. Жайлоодо бош жүргөндө күзгө чейин 200-230 килограмм салмакка жетип калат. Абердин аңгус породасы дүйнөдө жайылуу боюнча 2-нчи орунда турат.
жаратылыш укмуш. Бул жагыңыз тоо, бул жактар тоолор. Эми аба ырайы климат өтө татаал, суук болот. Климатка чыдайт дедиңиз. Ал эми тоо ташка кандай? Басканга, жүргөнгө, буттары бир аз кыскараак экен. Кандай басат? Тоо ташка жүрө алабы жеринде, бата чачап калабы? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Эми баягы жарманкеде айтып өткөндөй эле бизге башка Симментал, Швиц деген породаларга салыштырмалуу, эми биздин жергиликтүү малга жетпесе дагы, ошол малдарга салыштырмалуу тоо ташка аябай жакшы болор. Мындай тоо ташы жок, жар жүрү жок жерлер болсо жакшы болот да. Мындай көп таштак эмес жерлерде болсо, анан мындай тоо таш болсо, тоо болсо деле боло берет, мындай дөң болсо делечи. Мыналарга окшогон жерлер болсо боло берет, бирок таш болбосо, жер главный катык болбосо эле. Аңгуста негизинен ошол баштаганыбызга 2 жыл, анан төл алганыбызга быйыл 1-чи жыл болуп атат да. 1-чи жолу ошол төлдү 1-чи жолу алып атабыз. Баштаганыбызга негизи 2 жыл. Мына көрөрмандар, мына эч артыкчылыгы деле жок, өзгөчөлүгү деле жок. Просто эң жөнөкөй. Бул ошол айылда бардык немелер ушундай. Ушул эле татты. Даже мына ахур деле жок айылдачы. Бардык эле ушундай карайт. Көптөн көрөрмандар көрүп жаткан болсо өзүн деле сарайын элестеп кетип болуш керек ушу. 11 тонна арпа дан өзү. Анан саманы ошол 400 пресс саман алынат да. 1 гектар жерде суулуу. Ошол эле нерсе жетет. Мен 20 уюма дагы, немедеге дагы мына огороддон түшкөн чөп, мына жөнөкөй эле. Негизинен бул чөптөр, мына бул чөптөр таза чөпкө кирет буларчы. Булар баасы самандан кымбат болот. Саман менен ошо жем берилген болсо уй ошону көтөрүп эле чыга берет да. Бул мына таза чөпкө муктаж эмес уйчу. Баштаганда минимум канча малдан баштасын? Минимум эми колдон келишинче. Ушул 10дон жогору болсо жакшы болот. 10дон жогору бир 10дон жогору баштап көрсүн. Анан өздөрү эле көбөйтүп жүгөргөн. Биринчи топтогон акчасы 10 малга жараша акчасы менен баштаса, сарайы бар. Сарайы бар. Мына өрүп жүрөт да. Мен эми айткым келет ошол фермерлерге бардыгына ошол жөнөкөй эле малды кармабастан эми аракет кылып ушуну бир кармап көргүлө дегеним да. Ошончолук эле расход кетет, ошондой эле жем жейт, ошондой эле чөп жейт, ошондой эле неме болот. Бирок төлдү жакшы берет. Биринчиден, экинчиден ошол сапаты жакшы, базарга алып чыкса дагы, же башка жерге сата турган болсо дагы берки малдан 2 эсе баасы кымбат болот. Анан биз битке ушу атасы мен болуп жардам берип, ушу кызыгып неме кылып жатат. Жакшы немени тандайм, ушул чоңалайда ушу мал чарбачылыгын өндүрөбүз деп шериктери менен жакшы неме түзүп алып жататтар. Быйылгы төлү жакшы болду. Атасы экөөбүз ушул балабыздын ийгилиги, ошо бир эле балабыз бар, ушул колдоп өзүбүз жан дилибиз менен карап жардам берип жатабыз. Жолдошум экөөбүздүн 3 уул бир кызыбыз бар. Ошолорду тарбиялагандыктан биргеликте үйдө дагы үй чарбасын уюштуруп жатабыз. Бизге туура жолду багыттап көрсөтүп берчү бул апабыз менен атабыз көрсөтүп турат бизге. Малды эртең менен кантип карайсыңар, кечинде кантип карайсыңар, аны кантип өнүктүрүш керек. Ошо бардык жолду бизге көрсөтүп, багыт берип турушат. Биз болсо алардын насаатыны угуп, ошентип мал карап чарбаны өнүктүрүүгө бир аз да болсо салымыбызды кошуп жатабыз. Урматтуу көрөрмандар, мынакей ушул жаш болсо дагы жаштыгына карабастан мына биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү менен тең мырза Алимбек менен сиздерди тааныштырып өттүк. Ушул мырзанын тажрыйбасына таянып, сиздер дагы чамдаңыздар. Жолду баскан арбытат дейт. Сиздерге ийгиликтерди каалмакчыбыз. Көрдүңүздөр, кеңештерин уктуңуздар. Кандай эч кандай кыйынчылыгы деле бул жерде жок экен. Ишти кылган билармандар бар, бардыгы ишке ашырат деген ойдомун. Анда эмесе биздин каарманга чоң рахмат, сиздерге дагы чоң рахмат. Биз менен болгонуңуздар үчүн. Анда эмесе биз башка жака сапарыбызды улайбыз.